Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тили сабагы. Сабактын темасы текст менен иштөө. Тексттин аталышы курт. Сабактын максаты: окуучулар текст менен иштей алышат, текстти окуп түшүнгөнүн айтып беришет, текстти которушат, кыргызча текст түзө алышат. Тексттин үстүнөн иштөө менен чыгармачыл ой жүгүртүүсү, кыялдануусу, кабыл алуусу, эске сактоосу калыптанат. Окуучулар патриоттуулукка, тазалыкка, сулуу жазууга тарбияланышат. Балдар, эми жаңы темабызды өтөрдүн астында биз силер менен кайталоо жүргүзүп алалы. Кайталоонун темасы балдар байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр. Байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр балдар. Татаал сүйлөмдүн бөлүктөрү төмөндөгүдөй болот экен. Байламталар аркылуу байланышат. 3 байланыштар менен байланышат. Биринчиси бириктирүүчү: жана, ары, да, менен деген байламталар. Мисалы: асман ачык, жана жылдыздар күндөгүдөн коюу. Көрдүңөрбү балдар? Асман ачык, жана жылдыздар күндөгүдөн коюу деп атат. Ар бир элдин тилеги эркиндиги жана эркиндик үчүн күрөш. Экинчиси: күн бүркөлдү да жаан жай баштады. Жаан басылды да күн ачыла баштады. Көрдүңөрбү балдар? Жаан басылды да күн ачыла баштады дейт. Бул байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн бириктирүүчү бөлүкчөсү болуп эсептелет балдар. Ал эми экинчи бөлүкчөсү балдар каршылагыч: бирок, анткени менен, ал эми, ошентсе да, антсе да деген байламталар менен байланышат экен. Мисалы: ооба, бороон чапкындуу кыш да болот, бирок жаз да келет. Көрдүңөрбү? Арыстан катуу качырат, бирок жумшак алат. Каршылагыч бөлүкчөлөр болгондо бирок деп бөлүнүп атат балдар. Үчүнчү бөлүкчөсү балдар ажыраткыч. Ал же болбосо деген байламталар менен ажырайт экен балдар. Быйыл окууга барам, же болбосо фирмада иштейм дейт. Жайлоодо бирде жамгыр куят, же кар жаайт. Бир туруп күн нуру чачат дейт. Көрдүңөрбү балдар? Бул байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн үчүнчү бөлүгү ажыраткыч экен. Мынакей балдар, биз силер менен өткөн темаларды да кайталап алдык. Эми балдар келгиле жаңы темага көңүлүңөрдү бөлгүлө. Жаңы тема тексттин айтылышы курт. Дептерлериңерди алып, китептериңерди ачкыла балдар. Курт деген текстти мен силерге окуп берем, которуп берем, анан дагы суроолорду беребиз балдар. Курт кыргыздардын сүттөн жасалган байыркы күл азыктарына кире турган тамагы. Адегенде сүттү бышырып, жылуусунда уютку куюп айран уютат. Айранды кездеме баштыкка куюп бир нече күн суусун сарыктырып сүзмө жасашат. Жакшы сакталсын үчүн туздалат. Мына ушинтип жасалган сүзмөнү кайнатып, колго тоголоктоп курт жасашат. Курт атайы середе, чийдин үстүндө же тактайга жайылып кургатылат. Курт айрыкча үзүмчүлүк маалда пайдаланылат. Куртту сууга эзип, чалап кылып, сорпого ак серке жасап, көжөгө жармага катыктап ичишет. Курт алыс сапар жол жүргөндө тамак катары колдонулат. Жана чаңкоону кандыруу үчүн соруп же чайнап жүрүүгө ыңгайлуу азык да болуп саналат. Балдар, эми котормосун уккула. Курут также относится к древнейшим видам съестных припасов и готовится впрок, ибо очень долго не портится.
Курут делают из айрана. Айран заквашивают так. В кипяченое и немного остуженное молоко вливается закваска, затем укутывается. На утро айран уже готов. Затем айран вливается в мешочек из плотной ткани и подвешивают на гвоздь или специальное для этого приспособление на несколько дней, чтобы стекла жидкость. Полученная густая кашеобразная масса называется сюзмё. Сюзмё подсаливают по вкусу, варят и лепят из него небольшие шарики. Сушат их на плоских досках под небольшим навесом из циновки. Так получается курут. Зимой, когда особенно ощущается нужда в молоке или айране, курут служит хорошим подспорьем. Размяв и растворив его в небольшом количестве воды, добавляют в бульон и получают ак-серке. Если растворить курут в большом количестве воды, то получается отличный тонизирующий напиток чалап. Курут многие с удовольствием кушают, просто откусывая кусочками. Курут очень удобное снадобье в пути, и как пища, и как жаждоутоляющий напиток чалап. Мынакей балдар, текстти да окуп которуп алдык. Эми бери карагыла. Текст менен иштейбиз балдар. Тексттен 3 суроого жооп беребиз. Курт эмнеден жасалат? Из чего делают курут? Сүзмө кантип жасалат? Из чего делают сюзмё? Курттан дагы эмнелер жасалат экен балдар? Что еще делают из курута? Балдар, бул суроолорго жооп берип дептерлериңерге жазгыла. Ребята, отвечайте на этот текст и пишите в тетради. Эми балдар, карагылачы. Биз көңүлүбүздү сүрөттөргө көңүл буралы. Эң биринчи сүт. Сүттү бышырат экенбиз. Экинчиси болсо айран балдар. Сүт кичине бышкандан кийин жылыгуу кезинде уютку куюп айран уютат экенбиз. Үчүнчүсү балдар сүзмө. Мына сүзмөдөн келип курт чыгат экен. Төртүнчүсүндө курт жасайбыздар балдар. Сүзмөнү кургатыш үчүн жогорку текстте айтылгандай баштыкка куюп канча бир күн сүзмө кургатылат. Андан барып курт жасалат экен балдар. Мына балдар бүгүнкү биздин темабыз. Андан тышкары балдар курттан дагы чалап жасалат экен балдар. Куртту эсип алып, үстүнө суу куюп, чалап жасап ичсе да болот экен. Андан тышкары ак серке жасаса да болот экен балдар. Ак серке кандай жасалат болду экен? Ак серке койдун сорпосун, уйдун сорпосу эт бышкандан кийин кичине сорпо куюп алып, сорпону муздатып, андан кийин балдар сүзмөнү эзип куюп жиберсе, бул ак серке деп аталат. Мынакей балдар, бүгүнкү биздин темабыз. Мен силерди түшүндүңөргө деп ойлойм. Текстти окугула, которгула. Үйгө тапшырма балдар. Курт деген текстти окуп, түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле. Прочитайте текст курут и сделайте пересказ. Ушуну менен балдар. Сабак бүттү. Жакшы калгыла.